Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллах тааланын жардамы менен бир ай мурун баштаган экенбиз. Негизги бүгүн ушуну аяктайбыз. Айтып кетүүчү нерсе жалпысынан бул жерде мисалы ошол эле имандын шарттары, исламга келгенде исламдын үркүндөрү, анан ар бирөөнө кенен токтолгон жокпуз. Жалпысынан түртөн тааныштык десек болот. Андан ары өзүңүздөр дагы сабактарды угуп, китептерди окуп пайда алыңыздар. Ушул үч негиз дегенде адам баласы кабырда суралганын эң негизги сурактын башаты ушуда. Эгер ушул нерседе адам ийгилик тапса, жеңил жооп бере ала турган болсо, андан ары жеңил болуп кете берет. Кабырынан дагы, кыямат каймага турганда да, махшарда да, сурак күндө, сиротто бүттүгү жеңил болуп кете берет. Ал эми кабырда оор болгон нерсе андан ары андан оор болуп кете берет. Анан күндө эртең менен турганда элестетиңиздер, эртең зикирде айтып атабыз. Радиту биллахи робба. О Аллахым, сени Роб, менин Роббим, жаратуучум, ырыскын берүүчү, жанымды берген сен көзөмөлдөп башкарып турган тарбиялоочум деп, эгем деп, Роббим деп ыраазы болдум деп атасыз. Анан о Аллахым, ушул исламды бергениңе дин деп ыраазы болдум ушуга деп атасыз. Жана ошондой эле жиберген пайгамбар алейхиссалату вассаламды Аллахтын элчиси деп ыраазы болдум деп. Пайгамбар алейхиссалату вассалам бизге күндө эртең менен кечинде 3 жолдон айтууга буйруган. Ушун менен ыйманыңызды көтөрүп жаңылап турасыз. Дагы бир хадисте келет, кимде ким ушул нерсени жүрөгү менен айткан болсо, мына ал ыймандын даамын татыптыр. Дагы башка асарда келет, ал ушул ыйманы менен жүрөгү менен ынанып айткан болсо, ага бейишке кирүү важип болот дейт. Анан бирок бир адам келип күндө эртең менен ушуну айтканы менен, бирок исламды, о Аллахым, ушу дин берген ислам динин дин деп ыраазы болдум деп айтса, пайгамбарды Мухаммад алейхиссалату Аллахтын элчиси деп ыраазы болдум деп, сен мага Кудай Роббим деп ыраазы болдум деп, бирок аны менен жашабасачы. Жашоосунда ыраазы эмес. Дининде ыраазы эмес, амалында ыраазы эмес, жүрөгүндө, сөзүндө. Но ушулар төп келиш керек. Келим менен айтканда деле ыйманды айтып атпайсызбы? Келим менен айтуу, жүрөгүм менен тастыктоо, амал менен кылуу, дене менен деп. Мына ушул үчөөнөн бирөө эле бузула турган болсо, ыйманга залакасы кетет. Адамдын исламга келтирген келмесине доо кетет, бөлүгүнө доо кетет. Амал кылыш үчүн аны үйрөнүп билиш керек. Маани маңызын түшүнүш керек. Максатын, талаптарын түшүнүш керек. Ошон үчүн алымдар бул үч нерсени адам өлгөнчө окуй берет. Өлгөнчө кайталап туруш керек. Себеби дин ушунун үчөөнү тегергенде эле жүрөт. Же Аллах таала менен байланышасыз, же аткарууда пайгамбар алейхиссалату вассалам сүрөттөп берген нерсе менен аткарасыз, же ушу шариаттагы келген ислам дини менен аткарасыз. Бүт балээлер, ызы-чуулар, жер бетинде болуп аткан карама каршылыктар же Аллахка болгон мамиледен келип чыгат, адамдын бузукулук мамилесинен, каталыгынан, же пайгамбар алейхиссалату вассалам, же динден. Ушул үчөөнү мамиле кылуудан, буйрукту аткаруудан, тыйгандан тыйылуудан биринен адам аксайт. Жанагы бидаттар, күнөө кылуу, тобо кылбоо, же Аллахтын акысында, же пайгамбар алейхиссалату вассаламдын акысында. Ошон үчүн бул нерсени кенен жакшылап үйрөнүш керек. Ошон үчүн алымдар асарда айтып келгенде, Алла Тааламдын бизге болгон акысын аткарып, пайгамбарын жиберип, Куранын түшүрдү. Ал эми Мухаммад алейхиссалату вассалам дагы өзүнүн акысын аткарып, аманатын аткарып, акыйкатты акыйкаттай жеткирди, жалганды жалгандай бизге эскертип, эч бир жакшылык калтырбады, жеткирбеген, эч бир жамандык калтырбады, эскертпеген. Пайгамбар алейхиссалату вассалам моюндагы нерсени жеткирди бизге. Эми бизде эмне калды? Бизде ушу моюн сунуп ушуну аткарыш гана калды. Болду, жаңылык нерсенин кереги жок. Болгондо ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек. Аракет кылыш керек. Билимсиз болбойт. Бүт тарапта ошондой. Билбейсиңби, чала болот. Убара болосуң, ката кыласың, кулайсың, адашасың, жаңылышасың дегендей. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалату вассалам күндө эртең менен зикиринде бирине эмне деген? О Аллахым, сенден пайдалуу илим сурайын деген. Адал ырыскыны сурайын. Жана кабыл болгон дуа сурайм деген. Анын алдында айткан, эмнеге пайгамбар алейхиссалату вассалам ырыскыдан мурун, кабыл болгон амалдан мурун илимди сурады десе, адам жашоосунда илимди алдыга койсо, кайсыл амал кабыл болот ошо менен билет. Кайсыл ырыскы адал арам мына ошо илим менен билет. Эгер илимди алдыга колбой, кур кекиртегин койсо, же болбосо башка нерсени алдыга кой турган сөзсүз ал адам адашат. Илим нур бул. Нур Алла Таалам берген. Ошо Куран, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолу нур. Ушул жол менен ак менен кара айырмаланат. Антпесе мына тарыхтан билесиздер барыңыздар. Канча деген адамдын акылына сыйбаган адашууларды көрүп келебиз. Адамдын фитраты, табият таза
адам сырттан қарап ушу кантип болсун дейт. Мына бүгүнкү күндө жана шиялардын денелерин кескилеп, кээ бир секталардын ушундай ыплас нерселерди кылып аткандарын көрүп, альхамдулилла, Аллахка мактоо болсун дейт. Алар ушул илимге көңүл бурбагандыктан жана өлүк сыяктуу кукладай эле башчылары аларды башкарат, айландырат. Өл десе өлөт, отур десе отурат, тур десе тур. Могу жардан өзүң ташта десе таштап салышат. Чыныгы башка нерселерге кул болуп калган адамдар ушу мусулмандардан башка адамдар. Биз жалгыз Аллах Тааламга кулбуз. Ушул менен биз ызатыбыз, бийикпиз, улуубуз, шарапаттуубуз. Кандай сыймык Аллах болгон. Бир адамдар шахватына кул болуп жүрөт. Бир адамдар байлыктан баш чыга албай, аны колдонгон жок, ага кул болуп калган. Ошонун рахатын көрбөй, пайдасын көрбөй өтүп кеткен адамдар канча. Бир адамдар напсисине кул. Мындай айтканда ошого зависимый болуп калса, өзүн ал чөйрөдөн чыгара албаса, кул да. Ошон үчүн барыңыздар туугандар, ушу сабагыбыздын аягында чакырып кетем. Өмүр өтүп элет бат эле мына. Жума деген бир күндө өтүп атат. Кече эле жуманы окудук, эртең жума. Ай деле көз ирмемде өтүп атат. Жыл деле бат өтүп атат. 5-10 жылдан шуулда өтүп атат. Пайгамбар алейхиссалату вассалам менин үммөтүм 60 менен 70-ин ортосунда гана болот. Алардан өткөн адамдар сейрек болот деген. Өтө аз деген. Болгону азыркы күндө тарыхта болбогондой азгырыктар башыбызды каптап турат. Ушунчалык баягы адамдарды аласкан нерселери көп. Адам ошого алаксып кеткендигинен сааты көз ирмемде өтүп кетип атат да. Илгерки кезде, мурунку кезде мындай азгырыктар жок эле да. Бирөө менен сүйлөшкө да, азгырылыш үчүн дагы үйүнөн чыгыш керек болчу да, бир жака барып, ошол өзү эмгекти талап кылган, убакытты талап кылгандай. Азыр алам кичинекей бир алагы телефондо комната камап койсоң деле бул адам чыкпайт. Баласы дагы, чалы дагы, ата-эне деле, аялдар деле, жумушта иштеп аткандар деле бүт мына. Азыр алымдар айтып атат, мындай азгырык болгон эмес дейт тарыхта. Ушундай деңгээлде. Өтө күчтүү чоң фитнадабыз азыр. Мына ушундай кезде колубуздан келинче ушул азгырыктардан бекем болуп калыш үчүн жакшы чөйрө, ушундай бир максат коюп, ушу китепти бүтүрөйүн, муну окуйын деп убакыт бөлүп, план кылып, мусулман адам күнүн олжо деп көрүп, ар бир күнүбүз Аллахтын берген белеги, таң атса кечти күтпөй, кеч кирсе таңды күтпөй. Абдулла ибн Масуд айткан, эгер мен күн чыгып, күнүм кайра батса, ошол күндө илимиме илим кошулбаса, ибадатыма ибадат кошулбаса, ал күндө не пайда деген. Өкүнгөн да. Мал сыяктуу болуп өтүп кетти. Малдар деле, айбандар деле күндө курсагын тойгузат, уйкусун кандырат, шахватын карат. Бирок адам деле максат жок болсо, план жок болсо, жакшы чөйрө болбосо, ошентип күнү өтүп берет. Артын караса, жылдап көрөт, эч нерсе. Аллах Тааламдын китеби болгон, Куран болгон убактыбыз бөлүп атабызбы, күндө аз болсо дагы Куранды ачып, Алла Тааламдын каты экен бул мага жөнөткөн. Ар бир адам карап көрүшөт. Бул Куран деген жалпы мусулмандар деп. Кээде адам шайтан ушунтип азгырлат да, мындай. Жок, ар бирибизге түшкөн бул. Ар бирибизде ушу Куранда насибиз бар. Алла Таалам жиберген катка, Куранга мамилебиз кандай? Окуп, ой жүгүртүп койдук бу акыркы жолу. Ким канча айдап, же канча жумада Куранды оодарып окуп атат. Мына ушуларды адам ойлонуп жүрүш керек. Антпесе азгырык көп. Куранга ой жүгүртүү эмес, окуганга убакыт таппай атам дегендер бар. Убакыт тапса болот адам. Ал план жок, максат жок, иши чаржайт, амалы чаржайт, графиги чаржайт. Айрыкча эртең мененки убакыттарда туугандар, берекелүү убакыт. Эртең мененки убакытта намазыңыз окулса, алхамдулилlah, эртең мененки зикирлериңиз аткарылса, аз болсо дагы Куран окуган болсоңуз, адам сезет ошо күндөгү берекелик. Ошого адат кылып барыңыз, өзүмдү жана сиздерди чакырып кетем. Жакшылыктан, хидаяттан, ибадаттан, Куран окууда, илим алууда күнүбүздө бир насибиз болуш керек. Эми бүгүнкү сабакта акыркыда мусулман адам исламга киргенде ла иляха иллаллахны айтканда ошол жүрөгү менен, тили менен, амалы менен, денеси менен өзү мойнуна алып, ынанып, мен макулмун, ишендим, ынандым деп кирип атат да. Мындан ары мен эч бир Аллахтан башкага сыйынуучу заттарга сыйынбайм. Аларды мен жокко чыгарам, четке кагам, жалгыз Аллах Тааламдын өзүнө гана сыйынам деген жанагындай исламдын чоң рамкасы бар. Ошол кирди мусулман адам. Ошодан эми чыкпайм деген сөз болду. Анан бүгүн кирип, кайра эртең чыгып, бул андай болбойт. Ыйман. Бүгүн иманга кирди, эртең карасаң дагы буттарга сыйынып жүрөт. Кайра бияка келип калды, кайра мусулман болду. Кайра чыгып, алхамдулилlah, иманга кирип капырчылыктан, ширктен арылгандан кийин эми ушул иман, исламдын рамкасында, имандын рамкасында адам калып калыш керек. Жаны чыкканча
бул дүйнө өлгөнчө ошол рамкадан чыгып кетпеш керек. Чыгып кетүү деген сөз бул капырчылыкка чыгып кетүү, ширкке чыгып кетүү, исламдан чыгып кетүү, имандан чыгып кетүү деген сөз. Мына ошол чыгып кетүү деген нерседен чектен чыгуу деп коет. Ошол чектен чыгуудан мусулман адам оолак болуш керек. Ошодон сак болуш керек. Аллах Тааламга кандай иман келтирип, жүрөгүнө иманды орнотконсо, так ошондой жүрөгүндө дагы жек көрүү, жүрөгүндө оолак болуу, алыс болуу, иренжүү, мындайча айтканда капыр болуу болуш керек. Эмнеге? Аллахтан башка сыйынычу нерселерге. Ошончо кээде эмне кылган мушриктерди карасаңыздар, акыры түңүлгөндөн кийин бул Мухаммад өзүнүн динин таштабайт экен деген эмне кылды? Алар делегат болуп келбедиби? О Мухаммад кел. Андай болсо бир сөзгө келеличи деди да. Эмне дешти? Бир күн исламда бололу сеникинде. Анан эртесин өзүбүздүн буттарга сыйына берели. Мына ошондой сунушту кылды да. Ошондо ынтымактуу жашай беребиз деп. Эмне пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол макул болду? Эмне кафирун сүрөсү түштү. Себеби дин жүрөктө иман менен капырчылык бирге турбайт. Же капырчылык орнойт, же иман орнойт жүрөктө. Ошол аятта да окуганда карасаңыздар, неме деп келген да? Фамай якфур бит тогути ва юмин биллах факад истамсака бил урватил вусқа деп. Ким четке какса, капыр болсо, чектен чыгуучу кадамдарга дейт. Биринчи иманды айткан эмес дейт. Эмнеге алдыга койду десе, муфассир айтат. Адамдын иманы толук имандуу боло албайт. Качанга чейин буларды чектен чыгуучу кадамдарды жокко чыгарып, аларга капыр болмоюнча деген сөз дейт. Аллахка да ишенем, анан ушул буттарга деле, ушу шайтанга деле, могу сыйкырчыларга деле чектен чыгуучу, башкага сыйынучу кадамдардыга деле сый көргөзөм. Алар деле өзүнүн ибадаттын буларга деле туура түшүнөм деген түшүнүк менен адам имандуу боло албайт деген сөз. Аны адам ла иляха иллаллах дегенде сөзүндө четке коет атпайбы? Жокко чыгарам, жаман көрөм, жек көрөм, туура эмес көрөм. Ага капыр болду, мен ишенбейм, мынанбайм деген сөз менен кирипкенде эле мына жокко чыгарып капыр болот, анан уюмин билля Аллахка иман келтирет. Мына ошол учурда гана факад истамсака бил урватил вусқа. Мына ошондо гана адам диндеги бекем тутканын карманган болот. Ла инфисомаля ажырагыс дейт. Ажырагыс бекем арканды бекем туткан кармаган болот. Бул Бакара сүрөсү 256-аят. Эч жок андай болушу мүмкүн эмес. Мусулман адам турат. Кабырга сыйынгандарды деле макул, отко сыйынгандарга деле макул, уйга сыйынгандарга деле макул, шерик кошкондорго деле макул, алардын деле сыйынып атканына сый көргөзөм. Баса белгиле туган ушундай чакырыкка бүгүнкү күндө толеранттуулук деген ат менен батыштан, сырт тараптан акырын мусулмандардан ушул нерсени сууруп алып кое турган адамдардан болгон шайтандар бар. Тим кой дейт, кайтарба дейт. Алардын сыйынысы туура эмес деп айтпа дейт. Сен сыйыны бер өзүң Кудайыңа дейт. Мына ошондо бул деген динди талкалоо да. Автор аягында ушул нерсени келтирип туруп анан айтып атат. Эми ушул чектен чыгуу Куранда Алла Таалам ачык айтып аткан болсо, мунун мындай айтканда негиздери бар деп анан ушуну эскертик. Эң биринчи эле иблис. Себеби иблис ушулардын төрөгасы капырчылыкка чакырууда, ширкке чакырууда, бузукулукка чакырууда, исламдан адамды чыгарууда, имандан чыгарууга шайтандын эки көзү, 4. Бул стратег мына канча кылымдан бери келатат. Биринчи адамды капырга жыкууга аракет кылат. Капырчылыкка жыгылбайбы? Анда ширкке жыгууга аракет кылат. Ширкке жыгылбайбы? Анда бидатка жыгууга аракет кылат. Мындай айтканда пайгамбардын акысын тебелүүгө аракет кылат алейхиссалату вассалам. Ага да жыгылбай бекем болду, чоң күнөөлөргө аракет кылат. Чоң күнөөлөргө да тыйыла баштады. Кичинекей күнөөлөрдөн баштайт. Адан да адам так болуп бекем болуп баштаса, зарыл менен зарыл эмес иштерди чаташтыра баштайт. Ошон үчүн кээ адамдар байкасаңыздар, шайтанга түшүп калган адамдар, ай намаздан башта биринчи ибадатты десе, 10 жылдап намазы жок, колунда тесмеси бар. Көрдүңүздөр кандай алмаштырып салат. Ал адам намазы жок болсо, орозо тутасың, зикир кыласың, анын максатың бар, намазга түшүп кетсе экен деген бир шыктандыруу жактан илимдүү адамдар айтат, тыйбайм, ошо менен намаз окуп кетер деген үмүт менен айтат. Болбосо адам негизи основа эмне? Иман келтирип киргенден ислам 5 түркү, ла иляха илlalloh намаз да. Адам өлгөндө эле кыямат кайымда кадамы түшөр менен биринчи намаздан суралат. Мына ушундай учурларда шайтан адамды башын айландырат.
мойнундағы милдетти адам аткарбай, мындай желательный, дополнительный нерсени аткара берет. Болбойт да бул. Ушинтип чаташтырат. Анан будан да адам бекен болсо, анда мубахтардын эшин ачып салат. Мубах деген бир нерсени аткарасыз, бирок күнөө эмес. Анан кандай болот? Илимдүү адамдар, колунда мүмкүнчүлүгү бар, коомго пайдасы тие турган адамдар, эми мен эс алып жүрөм, мен күнөө кылган жокмун, жамандык кылган жокмун, бирөөгө зыян берген жокмун деп, өзүндөгү пайданы башкаларга бербей, ар кандай көңүл ачуучу нерселер менен, бирөө уйку менен, бирөө оюн менен, бирөө да убактын коротуу менен өмүрүн өткөрө берет. Ошого деле шайтан ыраазы. Эмнеге? Ошонун артынан акырын барып, адам күнөөгө түшөт, кайдыгейликке түшөт, анан куруп кетет жылдап. Буну алымдар ушул 5 кадамды эскерген. Мына ошондой иблис башында, андан кийин Аллахтан башкага сыйынып аткан болсо, ошол нерсеге ыраазы болуу, жанагы. Ыраазы болосуз да. Сыйына берсин, эч нерсе болбойт. Эми өздөрү ушул жол тандаптыр. Алардын деле сыйы туура дегендей. Же болбосо ошол нерсеге кимге бирөө сыйынып аткан болсо, ошого сүйүнөт. О, мына мага сый көргөзүп сыйынып атат деген. Мисалы Иса пайгамбарга сыйынышат, бирок Иса пайгамбар ыраазы болгон жок да, четке каккан, кайтарган. Бул дагы ошол чектен чыгуу, исламдан адамды имандан чыгарып кетүүчү кадамдардын башында, сап башында турган негиздер болуп саналат. Мына ушундай жолдор менен адам өзүнүн иманына доо кетирет деген сөз. Анан үчүнчүсү адамдарды өзүнө чакыруу. Же ширкке чакыруу, Намрудка окшогон, жанагы Фираунга окшогон. Факол ана роббукумул а'ла. Мен силердин роббиңермин деп. Өзүнчө кудаймын деп чыгат. Бар ушундайлар. Өзүнө сыйынууга, өзүн улуктоого, өзүн даңктоого чакырып туруп, анда мисалдар кече айтканбыз. Ушундай адамдар секталарда бар. Ар кандай жанагы фиркаларда бар. Жаңы динди, жаңы өзүн көргөзүп, мына ошондой. Анан төртүнчүсү гайып илимден айтып баштайт. Буга жана сыйкырчылар, жылдыз, бүү бакчылар бүт кирет. Себеби гайып илим Аллахка Тааламдын касиетиндеги Аллахка таандык нерсе. Муну мен гана билем. Силер бул жака баш салбагыла. Бул жака кирбегиле. Аллахтын касиетине тиешелүү, Аллахка тиешелүү нерсе. Кимди ким ошол жака башын салган болсо, эмне болот? Ал иманына, исламына доо кетирүүчү кадамга баш салган. Мындай имандан, исламдан чыгып кетүүчү кадамдарга кадам таштаган болот. Кул ла я'ламу ман фис самавати вал ард. Айтай Мухаммад, асмандардагы жана жердеги гайыпты эч ким билбейт Аллахтан башка деген. Алимул гайби фала юзхиру ала гайбихи ахада. Аллах Таалам гайыпты билүүчү, аны эч кимге көрсөтпөйт деген. Анан бешинчиси айттык, Аллах жүрбөгөн өкүм менен өкүм жүргүзүү. Кимде ким айтса, мына Куран турат. Куранда эмне мурунку эле ичинде пайгамбарлардын өмүр баяндары бар экен, мындай осуят насааттар бар экен. Мына мен жаңы мыйзам кылдым, ушул эң жакшы, Куранга караганда бул жакшы десе. Же ушуга тең келет десе. Же болбосо өзүнүн бир адаттарына, коомундагы бир ата бабасынан калган бир нерселерге чакырык кылып, мына динди кереги жок, бизге өзүбүздө дин бар. Өзүбүздө да китеп бар, биздики кем калбайт. Ушун менен эле жашай алабыз. Ушунда жакшылыгы да, жамандыгы да бар. Биз Куранга муктаж эмеспиз, Аллах Таалам түшүргөн нерсеге. Ага кайтпайбыз деген чакырыктарга чакыргандар дагы эмне? Ошо исламдын рамкасынан, имандан чыгып кетүүгө үндөө деген сөз. Ошол жака кадам шилтөө. Эгер бирөө айтса, мисалы, бар да азыркы күндө мыйзамдар иштелип калган адамдар жазган, анан ошол жерде иштейт. Бирок адан сурап келсең, ал айтпайт, мен Куранды ылдый көрөм, ошон үчүн мен конституция менен жашап атам деп айтпайт. Ал адам баягы мажбурий эле ошондой түзүлүп калган өлкө, ошондой түзүлүп калган система, ошол жерде айлык алып, өлкөсүнө, жерине пайда кылып аткан. Бирок жекесинен сурасаң, Куранды улуктайт, урматтайт, сыйлайт, ошого кайтат. Анан ал адамга келип жана такфириттер, хаваричтер, радикал топтор бар. Ушинтип адам башын айландырат. Мына мындай болуп атат дегендей, анан сен булар деген тогут, анан булар деген капыр, анан сен ошондой жерде иштеп атасың, сен дагы капчылыкка түшүп кеттиң деген. Булар ошо радикал топтордогу адамдардын туура эмес, алымдарга кайтпай, ошол аят хадистердин үстүртөн түшүнүп алып эле туура эмес түшүнүгүн салып аткандар бар. Мына Алла Таалам айтып атпайбы? Чектен чыккан, башка Аллах Таалам түшүрбөгөн өкүм менен өкүм кылгандар чектен чыккандар дейт. Бул бүт адамга айтылган. Мисалы, ар бир адамдан сурайлы. Үйдө атасы бар, атасы эртең менен тургандан баштап аялына, бала чакасына, мына Курандагы аяттын аяттай, хадистин хадистей, шариаттын өкүмү менен үй бүлөсүн башкарып атабы? Ким айта алат? Мен үйдө
өкүм менен ачууланбастан, акыйкатын акыйкаттай, жалгандай, балдарына зулум кылбай, үй бүлөсүнө адилеттүүлүк менен Курандагы түшүргөндөй өкүм менен башкарып атам деген. Бул жерде мамлекет башчыларга айтылбайт. Бардык ким бүт Аллахтан түшүргөн өкүм менен колуңузда канча адам бар, сиздин карамагыңызда канча адам бар, ошол адамдарды башкаруудагы маселени айтат. Мисалы сиз бир жерде 10 адам башкарасыз. Анан ошол жерде айтасыз, менин өзүм принцибим бар. Менин өзүм түшүнүгүм бар. Мен өзүмдүн эрежем бар. Анан бирөө айтат, тууганым, могу эрежеңиз, могу түшүнүгүңүз Куранга, могу аятка каршы экен. Бул хадиске каршы экен десе, жок, аны четке кагам. Башымды оорутпа, коюп кой ар жака. Мен мына меники жакшы десе, ал адам деле түшөт. Исламдан чыгууга, имандан чыгууга кадам шилтеп атат деген сөз. Бул эл башчыларга эле тийишелүү эмес. Анан бир адам айтса, мен ушундай кылып алыптым, ушундай эрежемен, бирок Куран менин жүрөгүмдө. Алла Тааланын өкүмүн, буйругун мен урматтап сыйлайм. Бирок ошону жахилдик менен, караңгылык менен ушундай кылып жүрдүм. Же мажбурий кылып жүрдүм бул нерсени деген. Ал нерсе менен адам капыр болуп, эме болуп калбайт да. Аны теңдеген жок. Аны өзүнүн ошо түшүнүгүн Курандан өйдө деп көргөн жок. Куранды артка таштайм деген жок. Же ошо напсисин айынан, же жахилдиктин айынан, караңгылыктын айынан, же ошол системанын айынан ошол жерге кирип кала турган болсо, аларды антип айыптаган болбойт. Кээ бир учурда алдымдар деле эмне кылат? Өкүм бергенде, ошо Куран сүннөт изилдеп атып өкүм деле берип, жаңылышып алат. Туура кылса 2 сооп, не деген, ката кылса 1 сооп деген. Себеби анын максаты акыйкатты издөө болгон. Жаңылып калса деле, көрдүңүзбү, Алла Таалам сооп берип атат. Эгер башчы аракет кылып өкүм чыгарса 2 сооп, жаңылып калса 1 сооп деген. Себеби ал ката кылууну максат кылган жок. Ошондой эле өлкөдө жашап аткан ар бир адам Куранды атайлап артка таштап кылган жок да. Ал система ошондой, ошол жерде иштеп атат мажбурий. Аны өйдө көргөн жок, ушул гана деп. Ушул нерсени туура түшүнүш керек. Андан кийин аяттын аягында келтирип, автор ла икроха фид-дин деди. Динде мажбурий жок деди. Бакара сүрөсү. Динде мажбурий жок дегенди эмне деп түшүнөбүз? Мындайча айтканда, эч бир адам бир адамды исламга киргизүүдө мажбурлоо деген жок. Себеби исламга кирген адам өзү ынанып, ишенип, макулдугун берип кириш керек. Аны жөн эле мажбурлап киргизип койсоң, мунафык болбойбу? Ошон үчүн иманда эмне? Жүрөгүмө ишенет, тили менен тасдыктап айтат. Ошон үчүн динде мажбурий жок деген ушул. Эч бир адам бирөөнү мажбурлап, зордуктап, жана зомбулук менен кыйнап, коркутуп киргизип койгон болбойт андай. Себеби жүрөктөрдү Аллах Таалам башкарат. Мындай айтканда, жүрөктөрдү Аллахка маалым. Исламга бири-бирин сен исламга кир деп мажбурлап койсоң эле, анын жүрөгү бурулуп исламга кирип кетпейт ал. Ошого түшүндүрүш керек, ынаныш керек, билиш керек, макулдугун бериш керек, өзү чечим чыгарыш керек. Бизде эмне? Биз деген жөн эле чакырабыз болду, жеткиребиз болду. Анан чечимди өзү кабыл алат. Ушул кызыктырабыз, чакырабыз. Бул жакшылык экенин баяндайбыз, ачыктайбыз, аныктайбыз, түшүндүрөбүз. Исламда мына ошондой болуп келген. Сахабалар, табииндер ошо өлкөлөрдү ачканда да максаты ошо ислам таркалсын. Ошол үйрөнөм деген адамдарга, ыктыяры менен өзү билем деген адамдарга китептерибиз, ушул илимдер, исламдын нуру жетсин деген да. Себеби жанагылар границаларын тосуп койгон жерлерде ошо тоскоолдуктарды гана жоюп койгон. Себеби дегенде маалымат жетпесе ал жака кантип анан аларга иман жетет, кантип ислам жетет. Андан кийин аятта айтып атат, "Код табайяна рушту минел гой". Акыйкат, түз жол жалгандан ачыкталып калды, аныкталып калды, көрүнүп калды, баяндалып калды деп атат. Исламда бардык нерселер адам мындай саламат акылы болсо, тунук акылы болсо, бүт нерсе кызыктырылган, сүйкүмдүү, жакшынакай экенин билет. Ал эми капырчылык, могу ширк нерселер бардыгы мындай иренжите турган, адамды чарчата турган, жүдөтө турган нерсе экенин адам туюп түшүнөт. Мындай адам караса көрүнүп турат дейт. Акыйкатта жүргөн адамдар кандай жеңил, адамга жагымдуу, сүйкүмдүү. Адамдын акылы тунук, таза болсо, ошо акыйкат менен жалганды деле билип коет дейт. Мындай бир нерсеге зависимый болуп калбаса, наркомандардай. Мээси тунук, акыл эси жакшы, шахватына байланбаган адам болсо, ошонун акылы деле бул ислам дини акыйкат экенин мындайдан үстүнөн караганда деле көрүнүп турат. Куранда аятта айткандай, "Коду табайяна рушту минел гой". Акылы тунук, саламат адамга акыйкат жолу жалгандан ачык экени көрүнүп турат деген.
Кыскасы, динге адам өз ыктыяры менен кирет. Динди кабыл албай калган адамдарга учурда ошолорду коргоп берген үчүн мусулмандардан налог алган, мусулмандар ошолордон налог алган өлкөдөн. Бирок ошол границаларды ачып, карапайым элге динди жетип кирүүгө мүмкүнчүлүктү ачкан. Адамдар аны окуп, түшүнүп, анан өздөрү исламды кабыл алып кирген. Анан аяттын аягында не деди? Фамай якфур бит-тогут ва юмин билла. Ким чектен чыгуучу нерсеге капыр болуп, Аллахка иман келтирсе дегенде, биз жанагы чектен чыгуунун 5-өн санап бердик. Ушулар эң башчылары деп. Ошол нерсе анан 3 нерседе айланат. Ибадатта, ээрчүүдө, анан баш ийүүдө. Муну унуткан жоксуздар, кечеде кайталап, эрежелери менен мисалдар менен айтып бергем. Ибадатта Аллах Таалага болгон. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга ээрчүүдө жана моюн сунууда. Мына ушул 3 нерседе адам чектен чыгат. Чектен чыгуу деген ибадат, Аллах кармата турган нерсени башка кармап саласың. Пайгамбарга ээрчишиң керек эле, башка бирөөгө ээрчип кетесиң. Аллахка жана элчиге моюн сунушуң керек эле, башка нерсеге моюн сунуп баш ийип кетесиң. Мына ушунда чектен чыкты деген сөз. Эмнеге Аллахтан башкага нерселерге капыр бол деген нерсени алдыга койду десе, себеби адамдын ыйманы пайда бербейт. Аллахтан башка сыйынуучу нерселерге адам капыр болмоюнча дейт. Капыр деген ушу ишенбөө, ынанбоо деген сөз. Ла илаха деп айтып аткан мааниси ушул туугандар. Ла илаха деген, ла деген жок деген сөз. Илаха деген Аллахтан башка сыйынуучу заттарды мен признавать этпейм, кабыл албайм, четке кагам, жокко чыгарам, ынанбайм, ишенбейм деген сөз ушул капыр болуу деген сөз. Иллалла деп анан тастап атасыз. Тек кана өзүнө гана сыйынам, өзүнө гана баш ийем, өзүнө гана ибадат арнайм деп кирип аткан сөз да. Мына ушул жерде аятты биринчи ушул чектен чыгуучу нерселерге капыр болууда, ошондо адамдын ыйманы толук болот. Кимде ким Аллахка ыйман келтирип, бирок Аллахтан башка сыйынуучу нерселерге капыр болбосо, анда ыйманы жардам бербейт. Мисалы, бирөө айтса мен момун мусулманмын, анан намаз окуйт, зекет берет, ажылык кылат, бирок деген нерсе бар да. Ошол адам айтат да, баарын кылып келип туруп, бирок ушул эми ширк кылгандардыкы деле туура бир чети десе. Мен аларга мен башымды оорутпайм. Булардыкы деле бир жакшы жактар өзүнүн үчүн туура дем. Биздики деле туура, булардыкы деле туура деген мусулман болсо. Эмне болду? Бул адам ыйманын келтирди, бирок ыйманды жокко чыгара турган нерселерге капыр болгон жок деген сөз. Аналарды четке кагалган жок. Ошон үчүн ал ыйманы жүрөгүндө туруктуу болбойт. Ал четке каршы ла илаха деп, иллалла деген жок да, тек ла илаханда келменин башында жокко чыгарам деп. Меккенин мушриктери мына ушул ла илаха деген нерсени түшүнгөндүктөн келмен айтпады да. Тек гана жалгыз Аллахка гана чыгарабыз, могу биз сыйынып аткан буттарга капыр болуш керек экенин дегенде, жок, биз капыр боло албайбыз. Буларды таштай албайбыз, жокко чыгара албайбыз деп бекем турду да алар. Бирок тилекке каршы адамдар караңгы болгондо эмнени айтып атканын деле түшүнбөйт. Караңгы элге капырдаган болду деп адам келмен айтып келмеге деле каршы иш жасай берет. Капырчылык деле жасай берет. Кайра келмен деле айта берет, кайра чыгып, кайра кирип ушинтип. Алла сактасын. Ошон үчүн үйрөнүш керек. Ошонун жалган экенин адам ишениш керек. Сый көргөзөм аныкы да туура деген болбойт. Анда кандай тиги да туура, бу да туура. Акыйкат бирөө эле да. Мына ошол нерсенин жалган экенин тастыктап, аныктап, ошол нерседен алыс болуш керек. Олак болуш керек ал нерседен. Мына ошондо ыйманы туура болот. Антпесе ыйманы бузулат. Капыр менен чектен чыккан нерсе менен аралашат. Ошон үчүн аяттарды окусаңыздар, эмне дейт? Дайыма келгенде четке кагат. Ыйманды айтканда, ыйманды буза турган нерсени четке кагат. Мисалы Нахл сүрөсү 36-аят. Ва лакад баасна фи кулли уммати расул ани абудуллаху ва астани битагут. Биз ар бир коомго элчи жөнөткөндө жалгыз Аллахка сыйынгыла дечик. Болду? Жок. Жана ошондой эле Аллахтан башка сыйына турган нерселерди дагы олак бол дечик деп экөө керек анда. Болду, сыйынып жүрө берем деп намаз окуп Кудайга сыйына, бир күн карасаң церковьте жүрөсүң, бир күн карасаң кабырда жүрсөң, бир күн карасаң 5 мал мешит келип атса, бир күн карасаң чокунуп алган, бир күн карасаң крест тагынып алган мисалы. Болобу ошондой. Бир күн карасаң Индияга туристтер менен кетиптир, барсаң уйларга сыйынып алган. Бир күн карасаң терде падышата, маякта барсаң Манастын терек Сулайманда ошол жерге барып сыйынып аткан. Бир күнү карасаң отко, бир күнгө, бир күн карасаң жума намаз келип калды. Андай болбойт ыйман. Ла илаха илlalloh, мен ушул Аллахтан башка сыйына турган нерсенин баарын четке кагам, жокко чыгарам, ынанбайм, ишенбейм, олак болом, алыс болом, жакындабайм, шериктеш болбойм деген сөз ал. Денем менен дагы, түшүнүгүм менен да, оюм менен да, тилим менен да аларга жакындабайм деген сөз. Мен жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана сыйынам. Мына ушул ла илаха илlalloh мааниси. Исламдын аныктамасын билесиздер. Эмне деди келек? Жалгыз Аллах Тааланды жалгыздап моюн сунуу, жанага
баш ийип кабыл алуу жана ширктен жана ширк кылган ээлеринен оолак болуу. Мына ушул диндин башаты. Ушул келмени айтууда адам ушул нерсени тастап атат. Ар бир келмени айтып кирген адам Аллахтан башка сыйынучу нерселерге капыр болду деп айтылат. Кыргызда өзү негизи капыр деген сөз жаман көрөт, капыр адамды деле сен капырсың, жок сен өзүң капырсың деп коет да. Сен кулакка ушундай жаман угулат. Сен куфур деген сөз иман келтирбөө деген сөз, ишенбөө деген сөз. Мындай тил жаанан карасаң, Аллахка тааламга ишенгенден башка нерселерге мен ишенбейм, башка нерселерге ынанбайм. Эмнелерге ошол сыйынучу заттарды айтылып атат. Ушул келменин мааниси. Адам бала исламга кирди болуп саналбайт, качан ушул келмени айтмайынча. Айтканда эмне менен айтат? Тили менен, анан илим менен тастайт, анан амалы менен, ишеним менен. Тили өзү эле жетишсиз, илими өзү эле жетишсиз, амалы өзү эле жетишсиз, ишеним өзү эле жетишсиз. Мына ушул нерселер толук болуш керек. Мына ошондо адам кем туруктуу, имандуу мусулман болот. Исламдын башы ушул келме туугандар. Исламдын башы. Эгерде ушул иман бузула турган болсо, ушул нерседен адам кулай турган болсо, канча миллиард зикир кылсын, канча миллион намаз окусун, канча миллион Меккеге барып, ушакта өмүрүн арнасын. Түшүнүгүндө иманда Аллахтан башка сыйына турган нерселер четке кагып, ошол жокко чыгарып баса, ыйманы жардам бербей калат. Ошон үчүн Росул Амрил Ислам дейт. Исламдын башы эмне десе, ушул келме деп түшүнүңүз. Адамдын башы жанчылып калса, денесинен пайда бар. Болду да башы өлгөндөн дене өлдү. Колу да, буту да жарбайт болду. Колу жок адам жашай алат, буту жок да адам жашай берет. Эки колу жок, эки буту жок адамдар бар. Бирок баш жок, моюн кесилгенден болду, жан чыгат. Исламда иманы бузулган болсо, келме бузулган болсо, эмне калат анда? Исламдын башы ушул келме. Келмеде ушул нерсе айтуу менен, илим менен, амал менен, ишеним менен ушул нерсе бекем болуш керек. Анан амудуху соля. Анан тиреги. Эми баш түшүндүк келмеги. Тиреги эмне десе, тиреги намаз. Намаз туугандар, намаз бекем болуш керек. Намаз жокпу, тирегиң да кулады деген сөз болду. Жанагы сооп, зикир, ибадат, канча зекет, кайрымдуулуктар, намаз деген сесма поезд деп коюп, ошолорду үстүнө коюп атасыз да. Үйдө жана кооздогон стеналар туруш үчүн 4 бурчу болуш керек да. Ага сүйөнбөсө бүт урап түшпөй уктап. Ошондой эле. Адам алдабасын, бир күн окуйм, тигин окуйм деп намазың жок өтүп кете турган болсоң, адам чоң коркунучта, куржалак калуу коркунучу бар. Сооптору жок болуп кетүү коркунучу бар. Сооп жазылабы деген өзү маселе бар. Адам керек болсо ошол намазды мен парз деп көрөм, оюм жакшы, динди жакшы көрөм, ыйман жакшы көрөм, ислам жакшы көрөм. Болгондо эле ушу намазым эле жокта калган баарым амалым бар. Орозо тутам, зекет берем, садака берем, кошуна колоң менен сыйлайм, жакшы деген. Анын баары жакшы экен, анын баары жакшы. Бирок намазчы намаз. Ушуларды сактап туруучу тирек деп атпайбы? Амуд деген тирек. Ушу сооптордун баарын курчап, сактап туруучу намаз. Адам кыямат кайымга барганда биринчи эле намаздан суралат. Намаз деген келишим, Алла Таала менен болгон келишим. Мына шайтан көрдүңүздөр кандай иштейт. Ушул жерден сен кээ бир адамдар ментип коет. Главный жүрөгүң таза болсо болду да. Мен деген бир кошунам бар, тууганым бар. Намаз окуйт, бирок ошентип мен намаз окуй эле койдум дейт да. Бул деген сөз кандай сөз эми? Адам намаз окуза эле идеал болуп кетпейт да, таптаза болуп. Таза адам намаз окубайт. Биз намазды тазарыш үчүн окуйбуз. Ушу эптеп жаман адам болсок дагы, алсыз адам болсок дагы, ошо моюнубузга жүктөлгөн жүктү, буйрукту аткаралы деп күндө тоо кылып, жакшы болууга умтулуп жүрөбүз да жашообуз. Баарыбыз эле телегебиз тегиз болуп түм эле адамдык касиети 100% төп келген адам таба албайсың. Адам баары ката кылуучу. Намаз окуйбу, намаз окубайбы адам. Ошон үчүн намазды таза адам окубайт. Намазды адам тазарыш үчүн окуйт. Оңолуш үчүн окуйт адам. А мен жүрөгүм таза деп коет. Кантип сен билдиң жүрөгүң таза экенин? Эгер жүрөгүң таза болгондо намаз окумактан да. Жүрөгү таза болгондо адам биринчи эле Алла Тааламдын акысын бермек. Күндө бирөө мисалдат го, бирөө ата-энеси менен өлө начар, корс. Шундук өзүнүн ата-энесинин мамилеси начар. Анан көчөдө кайрымдуулук кылат. Туугандарына шундукту менен жалпылдап сону сыйлайт. Ошону мындай сүрөтүн көрүңүздөрчү, кандай адам алат. Адамдар жактырабы? Өзүнүн ата-энесинен шунча жакшылыкты көргөн бала ата-энесин сыйлай албаган адам башка бирөөнү сыйлайбы дейт адамдар. Бир эле сөз айтып болду. Кой дейт. Ата-энеңди сыйлай албасаң сен башканы сыйлай аласыңбы дейт да, туурабы? Жөн эле ошо ата-эненин акысы кандай чоң. Анан Алла Таала менен келишимди аткарбай туруп мен башка келишимдерди мыкты аткарам деген сөз.
башка адамдар менен догуурдой, сөзүм сөздөй, кебим кептей деген болбойт андай. Мына шайтан ошол жерден бузат да адамды эптеп өмүр өткөнчө намаз жок өткөрүп салууга аракет кылат. Мына ошол нерсеге туугандар алданып калбаңыздар. Намазда Алланын акысы бар. Исламдын тиреги бар. Исламым бекем сакталсын, тоопторум сакталсын, акыретке барганда Аллах Тааланын алдында жүзүм жарык болсун, соопторум эселенсин, көбөйсүн. Жанагы айтып атпайбы, кээ бир адамдарды кулум сага ыраазы болдум деле киргизип коет бейишке. Анан элестетиңиз, муну алып койгула, муну намаз жок экен, мунун суракка да тартылбайт десе. Аэропортто жана паспортуң туура эмес болуп калып, кээ бир жерге колуп калса, сен бесадага киресиң, же сен артка кайтасың десе, билет күйгөндө адам кандай арып барып бери келет. Ушунча адам туруп өтүп кетти, мен калып калдым деп бозоруп. Анан кыямат кайымда намаз жокторду нары чыгарып салдылар десе. Биз туугандар намаз жок адамды капыр деп айтпайбыз, бирөө сен капырсың, Аллах сактасын. Бул аят хадистер үстүртөн айтылат, бирок жеке адамга сен капырсың, сен тозокко киресиң, сен бейишке, эч кимдин акысы жок анда айта албайт. Бирок аманат бабынан илимди жашырбай биз айтып коюш керек. Бул мойнубуздагы милдет. Өзүңүздөрдү алдабаңыздар. Кимде ким мен зикирге тартам, менин жүрөгүм таза, мен Кудайды сүйөм, пайгамбарды ээрчим деген, Аллахты жакшы көрөм, Куранды жакшы көрөм деген адамдар жакшы ой менен жүргөндөр бар. Бирок шайтан ага алдап койгон намазды бир дополнительный не деп коет, мындай бир жакшы, бул да намаз деле жакшы дейм, зикир кылып атсың. Ошондой түшүнүктө жүргөн адамдар бар. Түшүндүрүш керек. Намаз келишим. Ушул келишимдин негизинде анан жанагы орозоң, зекет, зикир, сооп амалдардын баардыгы жазылып баштайт деген сөз блокнотуна. Ал эми орозо кармап аткан адамдарды биз коркутуп, ай сен намазың жок, орозо тутпа десең, ал эртең орозо тутпайт, намаз деле окуп коет. Эмнеге орозону тута бер дейбиз? Эмнеге зикир кыла бер дейбиз? Ошол зикир менен, ошол китепти окуу менен, орозо тутуу менен шыктанып кетип намазга өтүп кетеби деген мындай үмүтүбүз бар. Шыктанып кетеби деген нерсе. Ал эми негизги нерсе биринчи келмени айтып киргенден адамды намаз күндөш керек. Ошондо туура болот адам. Дини да туура. Анан алхамдулилла намаз бекем, келишим түзүлдү. Анан сооптору бекемделип баштайт, дини бекем болуп баштайт. Бир компанияга кирдиңиз, эч кандай келишим түзгөн жоксуз. Эртең менен келесиз, дуорун баарын сүртүп тазалап кетесиз. Анан айдын аянда барып туруп, мага айлыгың бер, мага ондай десең, кана келишим дейт да, мисалы. Кана келишим. Ким сени биякты келип тазалап кет дейт. Мисалы. Келишим жок болсо түшүнбөйт да алар эмне. Исламда ушул келишим болуш керек. Канча аят асарларда бар. Кимдин намаз жок болсо мен аны менен келишим жок дейт. Келишим жок деген сооп күнөдө эсептелүүчү жазып аткан китебиңиздеги сооп маселеде чоң коркунуч бар. Ошол сооптой кыямат кайымда таразага тартылабы деген маселе. Анан чын эле өтүп кеткен адамдар болот. Намаздын парз экенин билбей, түшүнбөй калган адамдар, анын өкүмү башка. Бирок бүгүнкү күндө жашап аткан интернет деген балейдей таркап атат. Ар ким колунда телефон. Уксаң да болот, көрсөң да болот, окусаң да болот. Кыйын да түшүнбөй атам деген адам. Мурун мейли бир айылда китеп жок эле, интернет жок, телевизордон да бербейт, алымы да жок, молдосу да жок. Анан байкуш апалар түшүнгөн. Мен Кудайдын пендеси, ошо келме деген бар экен, ла илаханы айтсаң жакшы деп. Анан байкуштар орозо туткан, балким билген эмес алар намазды ушундай парз экенин, келишим экенин. Алар өзүнүн Кудайдын алдында өзү үзүр. Алар жөнүндө биз сүйлөйбүз эстеке деп. Кудайга маалым. Бирок сенчи азыркы күндө жашап аткансың, көрүп атасың, акылың менен тунуп атасың, түшүнүп атасың. Но ушундай мусулмандар бар. Шундук сүйлөсө. Тиянан бяран акыл үйрөтүп айтат, карасаң намаз жок. Динден сүйлөйт, тиянан сүйлөйт, сооп дейт, карасаң намаз жок. Ошо алданып калгандар да, мына шайтандын 4-чү торуна түшкөндөр булар. Мен айттык го, биринчи капырга, ширкке, анан чоң күнөөгө жыгат. Анан адамды жанагы зарыл болгону менен зарыл эмес нерсени чаташтырып салат. Бул бүт тараптан ибадатта болсун. Мисал бир адам жиндиге окшоп үй бүлөсү турат, бала чакасы турат, акчасын топтогон, балдарын билимине же кийимине үй бүлөсүнө курчубай, акчасын алып туруп Бангладешке кетип калды 4 ай. Үй бүлөсү ачка калып калды мисалы. Не туура кылып атабы ушул адам? Акчасын алды дагы бир досторуна баарына курчабаш жакка коротот, үй бүлөсү ачка отурат. Мына шайтан ушундай нерсени каалайт. Сенин моюңда милдеттүү нерсени аткарбастан башка бир аны аткарууга сен милдет эмессиң. Чыгарып койсоң, жардам берип койсоң болот деген нерсеге акчасын баарын чачып салат да, бирок мойнундагы жоопкерчилик нерсени кылып калат. Мына ошонун түрү көп да. Мына ошентип түшүп калат. Кыскасы туугандар, баарыңыздар чакырып кетем. Мына ушул исламда Алла Тааланды таануу билими жана пайгамбар алейхиссалату вассалам таануу билими, ислам динди далил менен билүү, ушул үч негиз жакшылап үйрөнүңүздөр.
кайталаңыздар, окуңуздар, башка сабактарды угуңуздар. Алхамдулилlah жашообуздун баары ушунун тегерегинде жүрөт өлгөнчө. Ушул нерсе менен күрөшөбүз деген ушуну буза турган нерселер менен күрөшөбүз. Напсибиз бар, жалкоолугубуз бар, шайтан бар, адам шайтандар бар, жин шайтандар бар. Мына ушул 3 негизден адамды ажыратып салууга, сизди куратып салууга күрөшө турган топтор көп. Эптеп ушу менен капырчылыкта же алсыздыкта, кайдыгерликте, күнөөкөрлүктө, караңгылыкта өтүп кетип, кабырда суракта жооп бере албай калып, шайтанга шириктеш болуп калууну каалаган күчтөр бар. Мына ошон үчүн биз ал нерсени жакшылап үйрөнүш керек. Алла таалам баарыбызга ийгилик, тавфик берсин. Мына ошентип Аллах тааланын жардамы менен жалпылап болсо да, кыскалап, үстүртөн тим эле муну майдалап баарын түшүндүрүп бердик деп айтпайм. Үстүртөн гана өттүк ушул китепти. Бир аз адамдарда кызыгуу пайда болсо, кой бул 3 негиз деген бар экен. Ушундай бул улуу нерсе экен. Аллах таалам таануу, пайгамбар алейхиссалату вассалам таануу, ислам динди далим билүү. Ушуну окуйын дагы, үйрөнөйүн деп калган адамга бир сезим болсо, алхамдулилlah биз натыйжага жеттик деп санайбыз. Аллах таалам баарыбызга ихлас, тавфик берсин, ийгилик берсин. Алхамдулиллахи татиму би ниъмати ас-солихат ва саллаллаху таала аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.